билесизби, эгерде тамеки таштап жаткан ар бир адам тамеки таштап жаткан башка адамга жардам берсе, андан арылуу бир топ жеңил болот. Бирөөлөргө жардам бергенге аракет кылып көрүңүз жана өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен бөлүшүңүз. Күчтүү каалоо. Аябай тамеки чеккиңиз келип, чыдабай жатсаңыз, чоң рисктин туу чокусунда турасыз. Ушундай өзгөчө кырдаалда сизге жардам бере турган иштин планын сунуштайбыз. Биринчиси, 2 мүнөттүн ичинде тамеки чекпейм деп чечиңиз. Мен 2 мүнөт жаман каалоо менен күрөшөм деп туруктуулук менен кайталаңыз. Ушул убакытта сиз чыдай аласыз. Экинчи, туура позаны сактаңыз. Терең жана туруктуу дем алыңыз. Үчүнчү, 2 мүнөт өткөндөн кийин мен тамекиге каалоом менен дагы 2 мүнөт күрөшүүнү каалайм деп дагы кайталаңыз жана муну жасаңыз. Төртүнчү, каалоо жоголо баштайт. Каршылыгыңызды көрсөтө бериңиз. Тамеки чеккиңиз келип жатканда башка нерсе тууралуу ойлонууга өзүңүздү мажбурлаңыз. Муну жасап көрүңүз, анан эмне болорун өзүңүз байкайсыз. Түшкү тамак. Тамак даамдуураак боло баштаганын байкадыңызбы? Себеби тамеки сиздин даам сезимиңизди начарлатып койгонда. Сиз тамеки таштадыңыз, эми даам сезүүңүз калыбына келе баштады. Көнүгүү жасаганга убакыт табыңыз жана адаттагыдай эле таза абада дем алыңыз. Азыр өзүңүздү кандай сезип калдыңыз? Бул учурда адамдар өзүн жакшы сезип калат, анткени эң коркунучтуу адаттан арылганы байкалат. Биринчи, экинчи күндөгү көнүгүүлөрдү кайталап туруңуз. Эсиңизден чыгарбаңыз. Бул курс циклдык кайталоолордон турат жана туруктуулукту талап кылат.